интернеттин тарыхына жана ал эмне үчүн чыккан деген максатка бир аз токтолуп кетсем. Интернет өзү 1957 жылы Америка тараптан мамлекетти коргоо кызматкерлери тарабынан туура информация, туура маалымат алмашуу максатында интернет өзү негизинде ошол убактан түптөлүп келген да. 1990 жылы болсо ал ошол интернет дүйнөлүк тармак деп аталып баштаган, всемирная сеть депчи. 1992 жылы уже дүйнөгө полный тарап баштаган. Кыргызстанга болсо 95 жылы келген интернетчи. Уже 99 жылы болсо ошол интернеттерге кээ бир мамлекеттерде, мисалы Египет, Дубай деген мамлекеттерге, мисалы ошол сыяктуу мамлекеттерде интернеттин сайттарына, кээ бир сайттарына чектөө киргизилген да. Ошондон эле түшүнсөк болот. Демек ошол 99 жылдан баштап эле, ошол жылдардан баштап эле, 20-жылдардан баштап эле интернеттин ичинде туура эмес жана жакшы эмес маалыматтар тарап баштаган. Элдерге жайыла баштаган да. Ошол учурда сайттарды жапкан аларчы. Менин сунушум, ошол мамлекетке сунушум, интернеттеги болгон туура эмес сайттарга чектөө койсо дейм да. Ошол сайттарга чектөө коюп, анан дагы бизде мындай болуп калбады, ошол адамдардын көпчүлүгү эле, бардыгы эмес, эми көпчүлүгү эле интернеттен чыга албай эле эртеден кечке, мисалы 24 саат болсо 24 саат да. Жандаларга көңүл бурбайт, интернетте жүрөт постоянночу. Мына ошол нерсени, мындай айтканда, живой общениедан алар алыстап кетип атат, адамдарчы. Ошол нерседен арылуу үчүн аз бизде безлимитти интернетчи. Ошо безлимитти лимиттүү кылып койсо да. Анткени лимиттүү болгондо өздөрүнө керектүү маалыматты алат дагы интернетти жабат уже. Өздөрүнө зарыл болгон маалыматты алып интернеттен уже чыгат да, интернеттенчи. Көбөйтсө дейсиң. Эми ошо лимит кылып койсо эле жетиштүү болот деп ойлойм да, ошолчу. Мына ошол себептен ошо өзүнө керектүү маалыматты алат, жана дагы убакытын текке кетирбейт дагы, мамлекеттин өнүгүшүнө дагы салым кошобу деген оюм да. Өзүм жеке пикиримчи. Жакшы айттың. Рахмат.